Jamal'da. Так, bu Жагу университетinin filiali Atıf'ının polyası, stadionu. Bu жерде Индия жарандары монда казып, игрени поля кылып ашып тур. Райшена сурасам, азыр Райшена жок дейт. Мен старсам дейт, типа бул старш экен, орусча билет экен. Калгандары унчукпай турат. Мен каршы эмесмин, если бул жакта Райшена болуп, тиешелүү жактан уруксат алсачы. Азыр мо колундагы палкаларды тияктан кыркып келип тур. Мага бул жерде местнийлер кайрылгандан келдим. Молардычы. Тияктан кыркып келишкен экен, мына азыр качып кетип атышат баардыгычы. Уруксат алыш керек, бул эмени таяктарды, теректерди кыркканга Зеленхоздон мэрияга караштуу орган. Алардан Райшена алышпайт. Мен оюм, жеке оюм. Билбейм, азыр кайрылабыз, бул тууралуу ректорго киребиз, мэрге киребиз, проректорго киребиз. Вот тиги жакта дарактар бар, теректер, ошоларды кыркып келип, мына полка жасашып, мына свежий турат могуларчы. Мына свежий кыркылгандар. Если биз кырксак, Зеленхоз келет да штраф салып коет. Монча мынакей. Тияктакыларды айтпай эле коеюн эле тургандардычы. Азыр мен айттым, Райшенаны көрсөт мейли, мен против эмесмин, если Райшена берсе, бул жерге мо ректорго карайбы же жалаат курулушка карайбы же каяка карайт билбейм, мо жерлер. Муниципальный жер, ушуга ким уруксат берди? Экинчи мо даракты кыйганга Зеленхоз уруксат бердиби, бербеди? Ошо эме керек болду да, конкретный вариант. Азыр булар сүйлөшүп атат, мен Райшена мо жашыл турган жигит старшымын дейт, орусча билем, 6 курсумун дейт. Азыр көрөбүз кандай реакция болот. Ректорго барабыз, мэрияга киребиз, министерствого барабыз, бул жакта өкүлүнөчү, Жагугачы, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Ушу тууралуу сүйлөшөбүз. Мен каршы эмесмин оюнгачы, булардын традиционный оюну. Бирок баардыгы так болуш керек, мыйзам болуш керек. Мына биздин балдар тиякта эле ойноодо бир жакшы эле футболчу. Эч кандай жерди тепкилебей, жерди казбай. Мындай андайларды сатып келиптир. Же бир достору бердиби? Мына жаңы анда вот ценасы жазып турат, бул жакта 200 сом. Лопата тоже бизде жаңы, тиги лопата жаңы. Ну это разумно, булар готовка кылышкан, даярданышып, анан бул ишти башкарып атат. Бул Атыфын арт жагы, бул дом. Могу жак бак муниципальный. Мына мен кече көрсөткөн теректер, дарактар бияка таштап коюптур. Мен конкретный факт менен көрсөтөйүн дедим сиздерге. Мына мону кырккан кече. Мынакей свежий. Так, азыр да кайерде көрсөтөйүн сиздерге. Мына могу алчаны кырккан. Мына свежий алчаны кырккан. Жалко просточы. Өзүм билем, өтүгүмө төргейлем деген ушу да. Эси жош болсо уру кандай дейт, ушундай деген макал бар го, анысы кандай. Биз жошту кылып атабыз да. Болтур мейли, иностранец мейли деп элечи. Көп нерсегечи. А самом деле мындай болбош керек. Так, азыр мен дагы тияктан өйрөнүп көрсөтөйүн, сындырган. Тиги сындырган нерселерин. Ona da еще. Мына терек.
Жок дегенде 5 жылдык терек. Мынакей жаңы. Жалко. Мага окшогон терек болчу бул дагы. Азыр үчөнү конкретно көрүп атам да, издесе бир экөө чыгат. Ал жак азыр издегенге убакыт жок. Бул жерден бирөөнү таптым. Мына 4-чү дарак. Астиги эмени так атфын артында крикет ойunu ойноп атышат. Индус жарандары. Индиянын студенттери. Скоростен. Жалал Абад шаарынын мэриасына келсек, мэрге жолукканда охрана киргизбейт атат. Эмне экенин сен билбейм. Мен азыр сурайын, макул десе анан кийин киресиң дейт. Көрөсүң эмне экен. Бул байкебиз охранник. Жок, сиз азыркы айткан сөзүңүз туура эмес аке. Эмне деген жок. Биз ар бир жаран, ар бир эме шаардын тургуну, мен шаардын тургуну болом. Киргенге уруксаты бар. Жок, токтоп турсаң, мындай да. Бул киресиң го, киргенде мисалы үчүн ар бир нерсенин мисалы үчүн мэрдин приёмный күндөрү бар да. Билебиз. Ошо приёмный күндөрдү киргизет. Жөнөкөй келгенде мен сурайм, азыр монакка звонок этем. Киргизе берсе киргизе берем. Ал немеси жок. Эмеге ал жерде секретар бар атайын. Ошо мен звонок этип сурап атпайм. Бул сиздин полномочияңызга кирбейт экен. Тиги секретардын полномочиясы. Бул жерде жазып койгон, окугун. Мен ал жок, ал окуп, мен конституцияны эле окугам. Буну эле окубайм. Мен конституцияны эле окуйм аке, болду. Калгандары мага не важно. Yerде бирөө келип да блогер экен. Шекке кирем деп, бир жерде дарак кырып экен, ошону бирип айтып сүйлөшүп чыгышты. Ал проблема эмес, 3 проблема менен келгем аке, сиз. 3 проблема менен келгем. 4-нчы этажга? Болду. 4-нчы этажда вице-мэрге киребешсиң dedi. Кимге ошондо? Элдос экен, вице-мэр. Элдос аке. Всё, болду, рахмат. Билебиз. Бир жолу айттыңыз го жетет. Достор, биз келдик бул стадионгочу. Кече бул жерди тегиздеп, суу себишкен экен. Кече биз мэрге бардык, мэрге барсак мэр жок экен өзүнүн местасында. Вице-мэр бар экен, экинчи вице-мэр Элдос байке. Элдос байке видеону көрүп, бизди колдойбуз, жардам берем деп, жаратылышты коргоого, экологияга зона кылып тапшырманы берди. Каттуу айтып. Анан кийин эмеге Жагуга да зона кылабыз деди. Жакшы, оперативно жардамын берди экинчи вице-мэр. Биринчи вице-мэрге да кирдик. Биринчи вице-мэрге анча ичибиз чыккан жок. Себеп дегенде мындай эле көңүл сыртында эле карап койду. Сөзүнүн ачыгы да. Как аны айтабыз биз, эч кандай мындай бирөөлөргө пакта коюп, бирөөлөрдүн сөзүн жактабай элечи. Анан кече келгенбиз. Кече келсек, бул жерге тегиздеп коюшкан. Кече түнү 6:30да кечке шамныга чейин суу куюп коюшкан экен. Индус жарандары бул жактан вактада турган эже айтты. Булардын максаты ою болуп атат, биз аркага кайтпайбыз. Дальше улан төрө сууну куюп ойнойбуз деп атат. Крикет оюну бул Англиянын оюну. Бирок уруксат алган эмес. Кече биз ректорго барсак жок экен, проректорго киргенбиз. Административный иштер боюнча караган проректоргачы. Ал айтты, бул стадион ага ичине болбойт. Крикет оюнунан жана жер казууга ушинтип мыйзамсыз. Бизден уруксат сураса, биз уруксат беребиз. Толка эменин сыртына, стадиондун сыртына уруксат беребиз. Стадион ичи бул
футбол ойносо болот, волейбол ойносо болот, жана башка оюндарды, башка иш-чараларды өткөрсө болот. Жагу жана Жалал Абад шаарынын тургундары кылса болот. Ошо достор, мына тиги бала спокойно эле келип ойноп атат, өз тобу менен келипчи. Бул жакта деле кыргыз балдар топ ойногону келип ойноп атышат. Топ ойногонго болот. Аминтип жерди казып, кайраны үйүп, трамбовка кылып, крикет оюнуна даярдаганга бул мыйзам жол бербейт. Биринчиден, экинчиден, уруксат алган эмес булар, Индия жарандары. Ушул туугандар, каналга подписаться болобуз. Кудай кааласа жаңы видеолор чыгат бир жуманын ичинде дагы. Мынакей достор, бул мурда күнгө кыйылган альча. Так 4-5 жылдык, где-то бир 5-6 сантиметрлик талшынасы. Кече биз барып экологияга өз арзымонубузду айтканбыз бул тууралуу. Жакшы оперативно иштешти, келип эле сразу 1 саат ичиндечи размерлерди алып, фотого тартышып, акты түзүштү. Бул Жагуга карашта, Жагунун иш-чарасыначы. Андан кийин 14 күндүн ичинде эмеге айыппул протокол жазылып, айыппул салынат деди. Мынакей. Мен рахматымды айтып коет элем экологиянын кызматкерине, эки кызматкерине. Жакшы эмелер экен, сылык келип сүйлөп, өз ишин так аткарып кетишти. Бизде мыйзам иштейби же иштебейби, мына дагы көтөрүп кетет тиги жактан сунуч. Мына суу чакалары. Мына куюга чыккан, свежий азыр. Буга ким руксат берди? Проректор каякты карап отурат, ректор каякты карап отурат? Бул ана эже бул жактан команданы берип атат, булар болсо бул жактан кылып атат. Ну, тиякта нормально ойноп атат. Топ мененчи. Аларга каршым жок лично. Азыр видеода көрсөтүп коеюн силерге кимдер ойноп атканчы. Вот тигилер ойноп атат нормально элечи. Kanım yok bana. Абоптур, булар малар чыккан болсо. Балтараны каяктан алды? Буларда балтары жок. Voltarda yok bura. Каяктан тапты? Bilmiyorum anasını. Кече келгенде буларда эмелер бар болчу. Сен өчүрүп тура алаң де. Жок, бул биздин иши да кайпай. Мен баяттан бери эме кетип аткан диктофон запись сизге жолуккандан беричи. Мага далил керек да. Мен по факту жүрөбүз. Өчүрүп тур. Сүйлөрүң агай, сүйлөрүңүз.